Sen menen таштак жолдо баратсам да, сезилет көл үстүндө бараткандай. Биз азыр Кызыл Суу айылына келдик. Ага жетүүчү 25 километр жол аябагандай начар абалда экен. Айыл тургундары бул жол Союз убагынан бери бир дагы карар элек, бизге эч ким көңүл бурбайт деп нааразы болушууда. Жамыз жаганда, башка болгондо сел алып кетет жолдорду көрдүңөр баягы жерде. Өтө албайт, октор жөө кетет нар жака. Түндөп капчы айынын ичинде калып кеткен күндөр болот. Ашар жолу менен лопатка араба сараба менен жылда ошондой кылабыз. Жол тосуп калып. Көрсөңүздөр ушу эптеп эле Алла Таба менен өтө турган 200 жер бар да. Ачан бир асфальтты дайт экен деген үмүттөбүз эми. Биз жашыбыз бир топ барып калды. Биз көрүп калайлы деп атабыз асфальтта биз жашап. Ош шаарынан 64 чакырым алыстыкта жайгашкан Кызыл Суу айылында 5000ге жакын калк жашайт. Аймакка алып баруучу жолдун 25 чакырымга жакыны начар абалда. Жаз, күздө жаандан улам жолдор бузулуп, элдер суткалап жолдо калып кетишет. Башка мезгилде деле абал жакшы эмес экен. Эч ким караган деле жок. Ал жаздын күздөр бир жамгырда азыр особый кийинки мына быйылкы жылдар жамгыр көп жаап, аябай начар жол. Канча жолу жогорку кеңешке президентке чейин кат жөнөттү, эми жетиби жетпеди билбейм. Жогорку кеңешке көп жолу жетти. Ошол депутаттардан бир да бизди кабар алган жок. Жолуң ар кандай, элиң ар кандай, журтуң ар кандай дегенде жери жок. Өзү кара сүрөндү 3 депутатбыз. Белги өгөй баласыбыз да. Президентке барып, колдоп, сүйлөп, тогулушуна катып жүргөн Мамаев Жүсүп деген киши барып кат ташап келген. Ояктан кат келген, оңдогула деп. Эми олорго оңдоп койдум деп айтыш керек да, Садыр Жапаровго оңдоп койдум дейт, onu билбейт. Садыр Жапаров келип, ташип келип көргөн жок буга. Мен 68ге чыксам, Садыр Жапаров менен ташип бияка кадам басып келелек да, биякты көрөлек да. Картадан көрүп койушу мүмкүн. Ушак эл бар экен деп. Бу элдин кайгайын эч көйгөйүн жеткире албай атабыз да ташип менен Садыр Жапаровго. Дагы 3 километр, 5 километр жаңарыктан бери асфальт болот деп сүйүттү эле. 3 километр, 5 километр эмес, 1 метр дагы жок. Мынакей. Мына айыл өкмөткө жаңарыкка кошулгандан кийин мына тупикте калдык. Карабай да койду. Мына өзүңөр жолду көрүп келдиңер. Эми башкасын айтпай эле коеюн. Айыл тургундары бийликтин жардамын күткөндөн чарчашыптыр. Өздөрү акча чогултуп, жолду бир аз да болсо жакшыртууну пландашкан. Биз барганда ар бир түтүн үй бирден КАМАЗ шагыл төктүрүүгө камданып баштаган экен. Болгон анын трамбовкасына бийликтен жардам сураганы жатышат. Жакында мына Корок айылы баштайт шагыл төгүштү. Бир КАМАЗдан ар бир үй же 5 КАМАЗ, 10 КАМАЗдан төгүп берем дегендер бар экен. Төктүрсөк, башка айылдарда 5 айыл бар. Улап кетсек, бизге карасуу деп биз шагал төккөндөн кийин, төгүп бүткөндөн кийин канча километрге төгөбүз, аны айтыш кыйын эми. Бизге гредлин берсе, сүрүп берсе, ошого гана жардам берип койсо болот. Гредлин мисалы үчүн мына 20-сына чейин келет деген, мен угушум боюнча. Гредл жөн эле келип кетет. Сүрө турган жери жок да. Бул жаңы арык Кызыл Суу тилкеси 5-категориядагы жолго кирет. Жыл башында жергиликтүү бийлик аны оңдоо быйылкы планга киргенин билдирген. Бирок жыл соңуна чыгып баратат. Жумуш башталган эмес. Айыл өкмөт башчы болсо кызматка жаңы келгенин жүйө кылып, жол кийинки жылы оңдолушун айтты. Бул үчүн тиешелүү тараптарга кайрылышкан. Жыл сайын эле жазда анан күздө 2 мал сүрүлөт экен. Ал деп 45-тин жетекчиси Мухаммед Абдыразаков деген жетекчиси менен дайым связда болуп атабыз. Техникалары келип, быйыл жаан чачын да көп болду да. Ошон себептен да жол жылдагыдан бузулганы анык. Бул жол жергиликтүү бийликтин жолуна карабайт да. Биз ички жолдор айыл өкмөттүн балансындагы жолдор. Ал жолдор деп 45-тин балансында болгон үчүн булар биздин жергиликтүү бийликтин бюджеттин акчасы жетпейт да бул жолго. Ошондуктан мен де мурдагы айыл өкмөт дагы аракет кылып, ошол 5 километрди 10 километр деп сүйлөшүп келишкен экен, бирок кандайдыр себептер менен быйылкы жылга кирбей калыптыр асфальтыбыз. Кийинки жылга буйруса 5 километр кирет. Биз министрге ошол өзүбүздүн чыган инсандарыбыздын бири Керим Турап агайыбыз экөөбүз министрдин өзүнө кирип, кийинки жылкыга 5 километр суранып келдик. Биз материалды жасап жатканыбыз тууралуу кабар жеткенден кийин гана айылга жолду түздөгөнү техника кирип келди. Буга чейин жашоочулар да нааразычылыкка чыгып үлгүргөн.